канатыңызды кайрыган учурлар болгонбу ушул мезгилге чейин? Болбосо таң калыштуу да. Болуш керек өзгөчө аял кишиники. О, жаңы жомоктор, жек көрүүлөр, мифтер, өзүнчө эле өмүрү тааныбаган адам сени жек көрөт да. Аябай бир нарыкты билген кайнененин келини катары, аябай кайненесине кызмат кылып, барк тапкан, бир турмушу менен бардар бакубат жашаган аялдын кызы катары, тайнем баатыр эне 10 төргөн, чоң энем 8 баланы чоң этти. Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024-жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили, биринчи кабатка кирери менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн, эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артымдагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун. Керемет жаздын күнүндө Сулайман тоонун боорунда өзгөчө багдарактар бадырайып, гүлдөп, чымчыктар сайрап Сулайман тоонун бооруна байчечекейлер гүл ачкан мезгилде мен бүгүн Нуркыз Кадырбек кызы менен баарлашамын. Саламатсызбы? Атайын бизге алтындай убактыңызды бөлүп, бизге интервьюга келгениңизге ыраазычылыкты билдиремин. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Сулайман тоого чыгып кыйналбадыңызбы? Силерге да ыраазычылык, ушул тоо менен Сулайман тоого чыгып серигип алдым. Абдан сонун болуп турат жаратылышта. Анан алгачкы эле суроону бере кетейин, Нуркыз эже. Мен сизди абдан сыйлаймын. Алгачкы устаттым катары дагы белгилүүсүз. Журналистика тармагында сиздин сүйлөгөнүңүздү, сиздин ишмердүүлүгүңүздү көрүп биз өсүп келе жатабыз. Анан ушул алгачкы суроом, мына сиздин менен жаштар менен баарлашуу, жаштар менен пикирлеш болуп, жаштар менен жолугушуу сизге бир кандай рахат тартуулайт? Алардан бир кеп кеңешиңизди айтып, алардын бир пикирлерин угуп, бир өзүңүзгө бир жакшы нерселерди алган учурлар болобу? Ооба, сиз азыр эле өзүңүздүн берүүңүздүн баштаганда Сулайман тоо кандай сонун, байчечек чыгыптыр, булбулдар сайрап атат, бадам гүлдөптүр дедиңиз да. Жаштык ошол байчечек сымал, бадамдын гүлү сымал келечектүүлүгү менен, үмүттөндүргөндүгү менен, болочогун болдолду элестете алгандыгы менен кооз да. Ага жаңылган да жарашат, өнүккөн да жарашат, изденген да жарашат. Мен ошол жаштыктан өзүм мотивация алам. Мени кайсыл жерге барбайм, мисалы азыр бүтүн дүйнөдөгү кыргыздарды кыдырып лекция өтүп жүрүп, жолугушууларды, жандуу тренингтерди мотиватор деп тааныштырат да. А мотивацияны мен өзүм жаштардан алам. Кадимкидей эргип алам. Ошолордун бергени мындай кичинекей эле нерсени эргип, өздөрүнө болгон ишенимдери аябай мени кубандырат. Анан азыркы жаштардын дүйнөнүн мындай аранына жөн эле чыгып кетип атканы мени ыраазы болот. Мисалы, мейли техниканын мүмкүнчүлүгү изден, дүйнөлүк чоң окуу жайларыбы бар, сонун компаниялар иште деген нерсе бүгүнкү жаштарга чек ара болбой калды, мен сыймыктанам. Абдан жакшы. Анан Нуркыз Кадырбек кызы дегенде азыр социалдык тармакта абдан сиздин колдоочуларыңыз көп. Сиздин ушул ар бир постуңузду, билдирүүлөрүңүздү күтүп көрүп, ошондон бир үй бүлөлүк шартта чоң бир тажрыйба алып, ошол сөзүңүздү туткан айымдар көп экен да. Негизи журналистика тармагында абдан көп жылдан бери иштеп, үзүрлүү иштедиңиз, саясатта да өзүңүздү сынап көрдүңүз. Деги эле бардык тармакта өзүңүздү сынап, анан ушул тармакка азыр тренер катары иштеп жатасыз да. Бул тармакка кантип келип калдыңыз, кантип кызыктыңыз? Ошол туурасында айтсаңыз. Мен өзү официалдуу 3 кесибим бар да. Филолог, журналист, анан юрист деген. Кийин анан мамлекеттик башкаруу боюнча магистрдик коргодум. Кийин анан илимпоз болгонго чейин мен ушул кесиптердин баарын аркалап көрүп бир нерсени түшүндүм. Элден алганың элден бермейинче элге алымдуу болуш кыйын экен. Эл менен жакын болмоюнча, эл менен сен бийиксиң, элден чыккан кийиксиң деген нерсени түшүндүм. Бул биринчи нерсе. Журналисттик табиятым менен ушул тренерликке, коомчулук менен иштешкен адам болгонго келдик.
Экинчиси мен баягы аялдар менен иштеп калдым да областта бир азыраак убакытка аялдар кеңешинин төрайымы болуп калдым. Мына ошол жерде жүргөндө аялдар өздөрүн таба албагандан улам, же ашкере биротоло бир чекке чейин өзүн арнап койгондон улам, же өзүн таппай калгандан улам үй бүлөдө келишпестиктер башталат экен. Эгер аял өзүн тапса, аял өзүн изденсе, аял өзүнө убакыт бөлүү менен башкаларга бакыт чачалса, анда үй бүлөлүк бакыт мамиле бекемдеп, анын айланасында 4 эркек, күйөөсү, атасы, эркек бир туугандары, уулу, анын коллегалары деген сыяктуу жакшы абалда болот экен. Ошон үчүн мен биринчи аялдарды окутуудан баштагам. Бирок ага чейин өзүңүз деле айтып атасыз. Мен шаардык кеңешке депутат болуп барган кандидаттардан, азыркы жогорку кеңеште отурушат, чоң баланча жетектегендерден сүйлөшүү маданиятı боюнча окутпаган адам аз эле калды. Бирок азыр учурда ушул үй бүлөлүк мамилелер боюнча өзгөчө эне бала менен, күйөө аял менен, кайнене келин менен деген мамилелер тууралуу берип жүрөм. Өзүмө жагат, отзывдар жакшы. Окууларды кой бергенибизде дагы аябай кабыл алуулар жана жазуулар, күтүүлөр көп. Сизди журналист катары элдер көпчүлүгү тааныйт. Анан кийин ошо журналистика чөйрөсүндө ошо телевиденияга кайтса деп туруп көпчүлүгү айтат экен да. Анан кийин өзүңүздүн деле ушул телевидениядан теге алыстаганыңызды, кандай телевиденияга баргыңыз келеби, кайрадан ошентип иштегиңиз келеби, же өзүңүз таптакыр ал жакты таштап башка багытты тандадыңызбы? Телевидение сиз үчүн кандай ролдо азыркы учурда? Телевидение көрүнүп көрүнбөй дайыма менин жашоомдо болуп келди да. Балалыгыман эле ошону көрүп чоңойдум. Алып баруучу элем, демек журналистика болгон даярдык болду. Биринчи курстан баштап Ош технологиялык, Ошму бардык университеттин телеканалдарында иштеп чыктым. Анан Ош мамлекеттик каналында иштедим. 7 каналда жетекчи катары иштедим өкүлчүлүктө. Бирок ошондон кийин кеткенден кийин деле мен областта маалымат саясатын карагандыктан журналисттиктен алыстап кеткен жокмун. Андан кийин деле мына блог алып барып, социалдык тармакта активдешкендик деле журналистика ойдо эле калып атат да. Демек журналистикадан биротоло алыстап кетиш мен үчүн мүмкүн эмес. Анткени бир мезгилде мага себепкер болуп, ЛТР телеканалына чакырып келген Олжобай Бубатаев айткандай, теле болору. Ал бир жуккандан кетиши мүмкүн эмес. Мен кайра барып телевидениеда барып, алып барып отуруп иштешим күтүлгөн жок. Жакын арада планымда жок. Бирок ушундай эле бүгүнкү күндө теленин бир аналогиясы, параллели болуп бараткан соц тармакта активдүүлүгүм жана блогум күчөйт. Анан сиздер сыяктуу ушу теле, YouTube каналдарын маек алгандар, подкаст интервью алгандар өтө көп. Анан элдин кабыл алуусу ошол видеолорду көргөндөн кийин ушул менин тармагым экен деген ишеним пайда болот. Абдан жакшы. Демек жакшы сунуштар болсо телевиденияга кайтасыз да? Болуп калышым мүмкүн. Бизде көпчүлүгү телевиденияда иштеп калбадык. Көпчүлүк айымдар, мырзалар телевиденияга баргандан кийин ошо балото сыяктуу, батак сыяктуу экен да. Барышат ошол жерден пенсияга чыксамын дешет да. Бирок ошол жерден тиги бир сыртты көрүп, бир башка чөйрөнү көргүсү келген адамдар азыраак. Телевидение жаштык сүйөт, ок деп турганда кете билиш керек. Мен ошон үчүн кеттим 2015-жылы. Абдан жакшы. Ошо телевидениядан пенсияга чыгам деген адамдар көп экен чындыгында. Анан азыркы учурда сиз өзүңүз Карагулжадан болосуз, кандай үй бүлөдөн болосуз, кандай бир туугандарыңыз, кандай ата эненин кызысыз, өзгөчө сүйлөө чеберчилиги өтө жогорку, сүйлөмдөрүңүз так ордунда, бир эле сиз эмес, сиздин үй бүлөңүздөгү бир туугандарыңыз дагы ушундай абдан сөзгө маани берген, кыргыздын нукуралуулугу, кыргыздын салттуулугу менен ушундай чоңойгон, тарбиялуу адам көрүнөт да. Ошон үчүн сураганым, айтайын дегеним, ата эне кандай ата эненин балдары болду? Кантип тарбиялады, кантип окуду? Атам жөнүндө айтып берүүдөн тажабайм. Себеби атам өз заманынан алда жүргөн киши болчу. Райондук жетекчи эле, бирок ошол мезгилде эле үйдө кадимкидей мал чарбачылыгын, фермердик чарба түптөп иштечү. Анда совет мезгилинде андай деген жок эле. Азыр жакында жаптык ошо Албан чакан ишканасы, фермердик чарба дегендечи. Кадимкидей чачылып жаткан бактарды көчөнү эле алып барып, бизди баарыбызды иштетип, баягы начальниктин кызы деген менибизди сындырып, көчөнүн ортосун бир таштаган айылдын ортосун бак кылган. Азыр Кадырбектин багы деп элдин баары билет. Өзү мамлекеттик ишмер болгон. Сөзгө өтө чечен эле. Комузда кол ойнотуп ырдачу. Кечкурун кадимкидей бир маал бизге комуз менен ырдатып, ошону өнөрүбүздү берели деп, анан китеп окутуп, китеп жөнүндө сүйлөтүп, анан ошончо иши менен азыр ойлоп көрсөм ал убакта талап күч. Ушундай бир кааласаң адилеттүүлүгүн кала албай эле жумуштан кетип калыш мүмкүн. Ошого карабастан кечкурун биздин күндөлүктөрүбүздү текшерип, анан урушуп, бир бурчка тургузуп коюп, камап коюу эмес, эмне болду?
Эмне улам бул багы начар болуп калды деп анан көбүнчө математика, физикадан болуп калса, апам математик, физик да. Анан могу жардам берип койчу, акыңды эле төлөйүн деп апам айтып анан ушинтип бизге жардам берип турчу да. Негизи сөз баккан, китепке болгон сүйүү, сөздүн туура экендигине маани берүү бул атамдан. Мен кичинекейимде эсимде бар, баягы мектепте баарыбыз эле эл артист болобуз го. Ырдап, сүйүү бир келет, жашоо миң келет деген ырды ырдап атсам, кадимкидей мага аппактоолор деген ырды жаттатканда, балам ар бир сөздүн, ырдын, бардык нерсенин орду болот депчи. Жанагы балкымыз, кыргыз көсү деген ырларды жаттаткан. Майда нерсе жок эле менин атам үчүн. Мен ошондой үй бүлөдө төрөлдүм, интеллигенциянын үйүндө төрөлдүм. Үй бүлөдө 5-чи болгон үчүн ата энем болуп толуп турган тарагында төрөлдүм. Калган бир туугандарым айткандай, калган 4 бир тууганын балалыгын урдап, өздөрү айткандай мээсинен нам алып жеп, эркеликти көрүп, Кадырбектин эрке жана сулуу кызы болууга мүмкүнчүлүгүм болду. Сулуу деген бул кашанын ичинде аябай көздөрүм тумуйган, өзүм тултуйган кыз болгонум үчүн баары маскарлап, келек-келеп Кадырбектин сулуу кызы дешчү. Ошондой үй бүлөдө чоңойгом. Апам тууралуу өтө эле көп айтып бердим. Апам эми мектеп жетекчиси болуп 20 жыл иштеди, айыл өкмөт башчысы болду, 6 жыл жергиликтүү кеңешке депутат болду, 30 жыл календардуу кайната кайненесине кызмат кылды. Жана ошого карабастан азырда учурда ишкерлик менен алектенет, колунда жумуш ордун түзөт, бир катар адамдар бар, саякатты жакшы көрөт. Учурда жаңы өнөр алууда араб тилин өздөштүрүп атат. Абдан жакшы, өмүрүн берсин. Анан эл арасында көп айтылат экен. Азыр бизнес трейнерлер, коучтар көп чыкты. Алардын өзгөчө, сиз дагы өзгөчө айырмаланып турасыз. Анан ошол социалдык тармакта элдерге ушундай окуу сабактарды өткөрүшүлөрүңүз да болот. Бирок көпчүлүк элдер айтышат экен ошондочу. Өзүнүн үй бүлөсүн эптебейби, өзүнүн деле мындай экен, алгач өзү окусун, анан кийин элге үйрөтсүн депчи. Анан ошол сиз кандай үй бүлөдөнсүз, үй бүлөлүк жашооңуз туурасында азыр айтып берсеңиз, же сизди колдойбу, коомчулукка чыкканга, интервью бергенге, ачык саякаттоого, мындай эркин болууга кандай? Негизи мен эң корккон нерсе ошол колуман келбеген нерсени эле меники дей берген, жулуна берген менин табиятымда жок. Менин колуман келген, аркалаган, жон терим менен сезген нерсени айтам. 20 жылдык тажрыйбасы бар журналист катары сүйлөшүү маданиятында окутуп жүрөм, саясатта жүргөн адам катары саясатчыларды окутуп жүрөм да. Үй бүлөлүк мамилелерге деле мен аябай бир нарыкты билген кайнененин келини катары, аябай кайненесине кызмат кылып барк тапкан, бир турмушу менен бардар бакубат жашаган аялдын кызы катары, Тайнем Батыр эне онду төрөгөн чоң энем 8 баланы чоңойтtu. Өзүм 21 жылдан бери жубайымын, көп балалуу энемин. Ошол түйшүктөн жон терим менен сезген жана ошондой эле бир мезгилде билип калдыңыздар, ЛТРде Асыл Зат деген автордук энелер тууралуу берүү жасадым. Ошолордун тажрыйбасына таянып берем. Мен тууралуу, мисалы, мен финансовый боюнча бир коуч боло калсам чочуп кетишим мүмкүн. Мен ишкерликти аркалаган жокмун. Бирок үй бүлөлүк мамилелер жана сүйлөшүү маданияты боюнча сүйлөгөндө таң калган киши жок. Ушундай болуш керек деп эле кабыл алышат. Мен муну баягы кайтарым байланыштардан, анан чакыруулардан, азыр мына кечели көрдүңүздөр, Россия Федерациясынын 2 чоң шаарында форум кылып келдик. Азыр Анталияда пландаштырылып атат. Май айында буюрса Кореяга чакыруубуз бар. Демек ошонун баарын мен паралап, жалдырап үйрөткөн жокмун да. Зарылдык бар, ынанышат, кабыл алышат. Ал эми үй бүлөлүк мамилелерге келе турган болсок, жолдошум дарыгер. Мектепте экөөбүз ал биология боюнча республикалык олимпиададан бирди алган 11 класста, мен кыргыз тил боюнча бирди алып, экөөбүздү билим тааныштырган. Университетте чогуу экөөбүз тең президенттик стипендия менен окудук. Экөөбүз тең отличниктер слетунда көрүшүп калышыбыз, күлүп калат элек, медфак менен филфактын кыйындары болуп тирешип окудук депчи. Анан окуусу оор болгончу мен ошону күтүп, таанышкандан кийин 9 жылдан үйлөндүк. Жетелешип бир колубузду селкинчек аттырып романтика болуп деле жүргөн жокпуз, бирок бири-бирибизди жакшы көрөрүбүз билинчү. Азыр үй бүлөлүк мамилелерде деле ушундай бир традициялуу мен үй бүлөдө чоңойдум. Чоң атам аябай мындай эркек, наркы болуш керек, традициялуу, патриархалдык деген үй бүлөдө чоңойдум. Ошол нерсе биздин үй бүлөдө да бар. Акыркы чечимди менин жолдошум кабыл алат. Ошол айткандай болот. Мен бир жерлерге барып атсам, үлгүрүп атам, ыраазы кылып, макулдугун алып атам, дагы көп жерге бара албай калып атам. Себеби мен ошол нерсеге, эгерде жолдошума туура келбесе, жооп бербесе, үйүмө шартыма туура келбесе, балдар кара албай кала турган болсо, анда барбайм. Жолдошум мындай областта башкадис, башкы ревматолог. Элимдин кандидаты, жеке ишкерликти да кылат. Ошого бүтүндөй адамдардын ден соолугуна өзүн арнашыш үчүн мынакей биринчи жолу ушул сиздерге эксклюзивдүү айтып атам. Балдардын кайсы мектепке барарын деле жакшы билбейт.
канчанчы класс экенине деле өтө убактысын биз аны ага кетирбегенге аракет кылабыз. Ал түгүл тамакты кандай коюп ичишти деле билбейт. Астына коюп койгон чайны кээде тамашалап калам, мындай чайникти көтөрсөң коюлат депчи. Анан мындай анча-мынча үтүктөлгөн көйнөктү кийбейт. Өзүнө ылайык талаптары бар. Мен эгерде бир жакка чыгып же үлгүрүп атсам, анда ошол талаптардын баарын аткарып койгондон кийин ыраазычылык алып анан барып атабыз. Мисалы, жылына сөзсүз үй бүлөбүз менен 1-2 жолу саякатчыкка чыгабыз. Ошонун баарын эле сүрөттөрдү илип, бизди койбо деп айтат. Анын талабы, мен аны койбойм, өзүмдүн ишим боюнча гана сабактарымды гана коем. Анан үй бүлөлүк мамиледе ошо өтө мен да пикирим айтам, балдарым да пикирин айтат. Бирок акыркы чечим биздин үй бүлөнүн президенти, кичинекей мамлекетибиздин президенти жолдошум. Мен аны мындай коркуп деле, уялып деле, жашырып деле эмес, сыймыктануу менен айтам, ошондой болуш керек. Менин келиним дагы, менин кызым дагы күйөөсүн ошондой сыйлашын каалайм. Бизде ошол. Абдан жакшы экен. Анан сиз белгилүүсүз, көп чет мамлекеттерге барып жүрөсүз, окуу машыгууларды өтүп жүрөсүз, деги эле ийгиликтүүмүн деп өзүңүздү эсептейсизби? Анан бул белгилүүлүктүн баасы болобу экен? Болот. Белгилүүлүк азыр эми баягы блогер болуп, бирөөнү барып жакалап, сөгүп, кыйкырып, ошентсең деле белгилүү болуп кетип атпайсыңбы? Белгилүүлүктүн ушунчалык таңсык учурунда белгилүү болдук биз. Алмакта тележурналист деген 5-курстагы кыз облустук студиянын республикага чыккан жалгыз берүүсүндө чыгат деген мына ошо белгилүүлүк болчу. Бир мезгил болду, областтын, Ош шаарынын, Ош облусунун бардык иш-чарасын биринен кийин бирин жүгүрүп барып көйнөктөрдү чече коюп мен жалгыз алып барчумун. Ошол да белгилүүлүк болду. Ал мезгилден деле жөн эле өттүк биз. Бирок белгилүүлүктүн сөзсүз түрдө баасы болот. Каалагандай мындай бирдемени сүйлөп мынтип жүрө албайт. Ал түгүл мен ошо журналист элем. Бирде балдарым менен келе айтып, кимин жаттаган экен сүйүнүп, кроссовка менен киминин кошо ырдап келетсем, ал убакта соц тармак жаңы башталган Facebookка ошо белгилүү журналист көчөдө кимин ырдап келет деп да ошондой болгон. Эми мен баламдын деңгээлине да түшүшүм керек да. Жоопкерчилиги болот. Анан сөзсүз түрдө баягы ошого ылайык кийинүү стили, өзүн алып жүрүү стили, жакында эле баягы адеп этикет боюнча бир чоң курс сатып алып окудум. Улам билимди байытып туруу стили, бир эле сөзүңдү айта берсең, кантың бар болуп каласың да. 20 жыл стаканда кантың бар деп ырдасаң, концертиңге эч ким келбейт дегендей. Ансыңарды улам жаңы курс билимдерди алабыз, жаңы билгичтиктерди окуйбуз, жаңы китептер. Мунун баары курбандык. Күнүнө жок деген 20-30 мүнөт китеп окуп алсаң, анан кээ бир сабактарды жумушума, мамлекеттин жумушуна да жолтоо болбосун деп, эртең менен 7-де, 6-да түшкө туура келет. Бул деле уйку курбандык да. Анан үй бүлөң күтүп турган болот. Ушунун баарысы эмгек, чыдамкайлык жана кабыл алуу болуп эсептелинет. Анан маашырлана баштаганда адам чөгөт. Өзүнө ыраазы болуп, маашырланып, мен сонун болуп калдым, аяттың сонун болдум дегенде адам токтойт, өнүгүү токтойт. Менде маашырлануу жок. Демек, атактуулук сизди өзгөртө алган жок. Мурунку 20 жыл мурунку Нуркыз Кадырбек кызы азыр деле ошондой. Ооба. Өзүңүздөр деле билесиздер да, Ош шаарынын тарыхында журналисттерден чыккан биринчи жана жалгыз депутат болуп отурдум мен 4 жыл. Ошондо деле звезда болгон жокмун да. Ушу азыркы мезгилдеги Оштогу телестудиянын жетектегендердин көпчүлүктөрүнүн эжекеси болуп алдык. Ошолорго барып деле керилип, ушинте бериш жок да. Ошо адеп, маданият, этикет менен эле кайрылабыз. Таанымалдуулук деген жоопкерчилик. Бул тайраңдоо эмес да. Жакшы. Азыркы учурда мисалы ийгиликтүү иштесең, ушул өз тармагыңда ийгиликке жетип аткан болсоң, сөзсүз түрдө душмандарың кошо болот да. Анан сизге бир бут тосуулар болгонбу? Сизди бир көрө албай, көңүлүңүздү оорутуп, чөктүргөн, бир мокоткон, канатыңызды кайрыган учурлар болгонбу ушул мезгилге чейин? Болбосо таң калыштуу да. Болуш керек өзгөчө аял кишиники. Жаңы жомоктор, жек көрүүлөр, мифтер, өзүнчө эле өмүрү тааныбаган адам сени жек көрөт да. Мен тааныбайм, бирок мына ушуну көрсөм эле жиним келет деген комментарийлерди окуйбуз. Анан мен күлүп калам, демек кайдыгер эмес. Демек кайдыгер эмес ошол видеону көрдү. 37-мүнөттөгүчү көрсөңчү, тим эле каның кайнайт дейт. Демек 37-мүнөттасына чейин көргөн алчы. Ошолорду көрүп мен рахмат айтам. Анан кээде баягы мен өзүм ишенимдериме байланыштуу, калоомо байланыштуу жолуктарды ар түрдүү салынып калам. Анан жарымы ой сонун интервью болуп турса, жарымы шапкам айтат. Бул анын деңгээли. Мен ага аркасынан дуа кылам, илим каалайм. Себеби билими бийик болгондо ошону көрбөгөн, сөзгө маани берген болот эле. Анан душман деп эч кимди эсептебейм. 5 убак намазымда, орозолордо, кээде түнкү намаздарда дуа кылам. Мен эч кимди душманым деп эсептебейм, мага да душман болбосун деп. Бирок душман болбой калышы мүмкүн эмес. Душман кимде болбойт, баары кимди жакшы көрөт, кимди аябайт. Бул майып да.
өлүм алдында жаткан адамда же болбосо кем акылды, ошону эч ким душман эсептебейт да. Мына жакында эле Бейиш деген кинону көрдүм. Бир баланын Бейишке барып калышын реалдуу эмес деп атат. Ошонун майыптуулугун аягандыгын мен көрүп турдум да. Ошондуктан эгерде бирөө мени жек көрүп, бут тосуп, мокотуп, кайрып аткан болсо, бул мен дагы өнүгүү болгон мүмкүнчүлүк деп кабыл алайм. Жүрөгүм ооруйт кээде ыйлаган күндөр болот. Кээде эмнеге деген суроо келет. Мен эмне кылдым дегенчи. Бирок кайра туруп, бул шүгүр Аллах Таала дагы өнүгүүгө, дагы өзгөрүүгө, сага алдыңа дагы ийгилик берейин дедим эле, ушу кичине сыноо берсем көтөрөсүңбү деп берип атат мага. Деп мен кабыл алууну үйрөнгөм. Антпесем не багы эле 20 жыл мурун сынып калыш керек эле. Мен ошондо душман күткөмүн. Ошондо бут тосуулар бар эле. Таанымал адамдар эле аны жумушка койбо, сени ушинтип жамандаптыр десе сүйүнүп калам. Мен ошончолук маанилүү адаммынбы депчи. Мамлекеттик деңгээлдеги ушундай бир тийиштүү адамдар мындай аяп, түшүнүп, сүйүнүп, мүмкүнчүлүк катары кабыл алууну үйрөндүм, антпесең ооруп каласың ада. Жакшы. Негизи азыр сиз ушундай элдерге тренер болуп жүрөсүз. Биздин программага дагы бир эки өзүңүздүн тиги ойлоруңузду менен бөлүшө кетиңиз. Биз көрүп отурган адамдарга дагы мотивация алсын, шыктансын сизди карап. Негизи көпчүлүк көрүүчүлөр сиздин аялдар экен. Асыл зат айымдар биз көп көрөт экен. Ошо айымдар кандай келин болуш керек, кайненеге кандай кызмат кылыш керек деги эле кыргыз коомчулугунда аялдын орду кандай болуш керек? Ушуга токтоло кетсеңиз. Аябай чоң үч суроо бердиңиз азыр. Аял кандай болуш керек, кайнене келин кандай болуш керек? Бардыгын бириктирип туруп, кыскача айтып кое бериңиз. Негизи аял болуу өзү жоопкерчилик да. Аял чыгармачылык. Мен өзүм бирде Жалал Абадта тренинг өтүп айтып калдым да. Эгерде эшиктин алдында бир жума мурун төгүлгөн көмүр киргизилбей турган болсо жолдошуңузга, аны айтып киргизгенден көрө кээде өзүң ташып койгон жеңил болуп кетет. Бирок аялдын миссиясы көмүр ташуу эмес. Аялдын миссиясы ошого шыктандырып, жардам берип, курсагын тойгозуп, көңүлүн көтөрүп, сүйдүрүп, көмүрдү эркекке алыптырып кирүү депчи. Бул искусство. Аял киши өзү коммуникациялык функция аткарат, алысты жакын кылат, күйөө менен өзүн, балдарын, коомчулукту алып чыгат. Кээде кайын журтуң менен күйөөңдү сен байланыштырып каласың. Бул илим. Бул күндө өзүн өнүктүрүп туруун талап кылат. Ошондуктан аял биринчиден өзүнүн эмнеге материалы эмнеден экенин билиш керек да. Табиатын билиш керек. Экинчиден аял мындай өзүнө күндө 1 саат убакыт арнамайынча, анда аял башкаларга жаркырай албай калат. Үй бүлөсүн, баласын, күйөөсүнө шык бере албай калат. Мисалы мен өзүмө кадимкидей бир китеп окуганга, сырткы келбетиме, дене боюма, психикама, аң сезимиме, тазаруума, жашаруума, сулуулугума көңүл бөлбөсөм, анда ошентип эле жүрө берсем, башка түгүл өзүмө кызыксыз болуп калам да. Мына ушул нерсени кылбай коебуз биз. Кээ бир киши бирото эле өзү менен эле жашай берет. Анда өзүбүз менен жашасак, анда биз кийик болуп калабыз да, коомдон чыгып калабыз. Аял киши айтып атпаймынбы, коммуникациялык, энергия берүүчүлүк, шыктандыруучулук функциясын алыш үчүн өзүнө 1 саат кем дегенде убакыт бөлүүнү үйрөнүш керек, жана билим алуун. Эгерде билим алсак, жаңы илимдерге үйрөнсөк, биздин текеберлигибиз сынат, мен билбей турбаймынбы деп. Экинчиден билим алсак, бирөөнүн майда чүйдүү нерсесин өтүп баратканына койчай, тигинин көрдүңбү, мурдун көрдүңбү, боозун көрдүңбү, шапкасын көрдүң, бутун көрдүң, кара экен, ак экен, семиз экен, торук экен дегенден бийгерээк талданып каласың. Ушинте баштаган адам урматка ээ болот. Сен өзүңө кылган мамилеңе, өзүңүн алып жүргөнүңө карата элдер сага урмат көрсөтөт да. Биз талап кыла албайбыз аны. Анан мени урматтабайт деп талап кылбай, анан өзгөргөнүн байкайбыз. Сага бирөөлөр көңүлдөгүдөй мамиле кылыш үчүн, анда өзүңө көңүлдөгүдөй мамиле кыл. Сага бирөө кыйкырбасынбы, сен да кыйкырба. Сен бирөөнүн бедел баркына доо кетирбесинби, сен да ошол деген нерсени биз чоң курс кылып беребиз. Баракчаларыбызга, соц тармактарга келсе, монун баары эле акчада сатылбайт. YouTube, Facebook, TikTok барактарда апачык эле турат, маалымат алышса болот. Мырзалардын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Мисалы, мырзалар ата, жар, үй бүлөнүн ушул камкордугун алып, кандай болуш керек коомдо мырзалардын орду? Анан мырзадай ордуна коюп турган айымдар. Мына ушу сурооңуздан дароо эле айымдарга жоопкерчилик артып атасыз да. Мырзалардын табияты ушундай биздечи. Себеби өзгөчө кыргыз коомунда сен эркексиң. Сен деген бул үйдүн ээсисиң. Бул династиянын улантуучусуң деп чоң айткон үчүн мырзалар бизде мырза да. Өзү эл өзү ушундай ак сөөк болгон үчүн эл мырзаларыбыз дагы мырза. Негизи мырза кандай болуш керек экендигин мырзалар, устаздар, аалымдар,
таасирдүү мырзалар айтып атканчы, мен аялдарга көп айтсам, мага көп кайрылышат да. Сиздин видеоңузду күйөөбүз жөнөтүп атат бизге депчи. Анан айтам, ага алымдардын видеолорун жөнөтүп салган. Менин видеомду аялдар үчүн деген баракчага кирип алып, ошону өзү сөзү менен жеткире албай, ишараты менен таасир эте албай жөнөтүп отурган эркек анча деле эркек эмес. Эркек устун болуш керек деп айтам. Эркек кыргыз коомунда аял коммуникативдүү функцияны аткарса, эркек устун болуш керек. Аял менен апасынын ортосунда, баласы менен кайын журтун, тага журтун, ата журтунун ортосунда устун боло алыш керек. Бирок устун баарына жетпейт. Устун болуш үчүн, чоң устун болуш үчүн чырпыкты тапташ керек. Анан сиз айткандай бай эле аялга жоопкерчилик пайда болот. Аны эне тарбиялайт. Сен ушундай болуп ыйлак болсоң, эртең подкаблучник эле болосуң дегенде, балага подкаблучник болууга болгон жек көрүүнү аялга. Же ошол эле мезгилде подкаблучник болууну программа кылып беребиз. Менин балам ушундай болот, ушундай айкөл болот, ушундай бардар болот, кайын журту менен бизге бирдей карайт деген энени мен көрө элекмин. Жок дейт, бизге гана болсун дейт да. Ошо Кудай Таалага берсе гана баарына бере алат да. Жок, бизге гана болсун десе, демек аны келечекте чакталуу бардар эмес, бай, кедей болушун каалап аткан батабыз да бул. Ошон үчүн эне, анан аял. Бизде аялдар ушундай болуп калды. 2 жолу эркекке акыл айтабыз, эркек акыл айтууну жек көрөт. 3-жолусунда ага сөз тийбейт. Андан көрө өзүм эле мынткеним жакшы, өзүм эле аракет кыла бергеним жакшы, сен эмнең эркек деп айтат да. Эркек табиятынан багындыруучу, воин болгондугу үчүн ага жеңилип берүүнү жактырат. Ошон үчүн Алык Лосмоновдун аял деген ырында өз күчүмдү кээде өзүңө багынтып, кээде өзүңө багынып деп айтат. Багынгандыгы бизге сүйүп, биз үчүн болгон нерсесин берүүгө, жетүүгө болгон аракети болсо, багындырганы биз аларга баш ие билгендигибиз. Абдан жакшы. Негизи жаратылыш, кооздук туурасында сүйлөшөлү. Сизге мисалы кандай жерде эс алган жагат? Жаратылыштын ушундай жаз мезгили, гүлгө оролгон, жашыл зона, байчечекей, чымчыктардын сайраганы бул сизди кандай эс алдыра алат? Мындай жай. Адамды кыймылдатып турган кубат бул энергия болуп эсептелинет да. Биздин деле свет өчүп калса бүт техникабыз токтоп калат го. Ошол энергияны адамдыкын адам түгөтөт да. Капа кылат, ушайт, абьюз кылат, жек көрөт. Ошол энергияны биз табигаттан гана алабыз. Мен табигатка чыкканды аябай жакшы көрөм. Өзгөчө мына үй-бүлөбүз менен, илимдин аркасында, окуулардын арасында бул жагы Америка, Япония, Кытай өтө көп мамлекетке барып келдим, 15-20 мамлекетке. Бирок Кыргызстанга жетери жок. Ошон үчүн мен өзү Кыргызстанда, Кыргызстандын тоолорунда, Кыргызстандын көлүндө, дарыясында эс алганды жакшы көрөм. Бирок бир эле жерде эмес. Кээде тоого барасыңбы, кээде көлгө барасыңбы, кээде дарыяга барасыңбы десе, мен ошол мезгилде чечим чыгара алам. Жаратылыш. Калоомо, мезгилге, ыңгайына жараша. Бүгүнкү Сулайман Тоо мен каалаган тема болду деп ойлойм. Абдан жакшы. Негизи сулуусуз, жашсыз биз илгери мындан 15 жыл көргөн Нуркыз Кадырбекова дагы деле ошондой жап-жаш боюнча жүрөт да. Ошо балдарына татыктуу тарбия берип, татыктуу жар болуп, жакшы үлгүлүү жүрүм туруңуз менен айырмаланасыз. Анан ошол жаштыктын, сулуулуктун кантип кам көрөсүз? Спорт менен баштагасызбы, кандай? Негизи мен балдарым күлүп калат, мен көп тамакты жебейм да, мындай. Көп мисалы элдин баары жеген бат бышуучу тамактар болот, шаурма, эмне дегендерди. Анан газдалган сууларды ичпейм. Эми ашказаным али байланыштуу негизи. Эмнеге аны ичпейсиз апа? Ушундай сонун нерсени ичпей өтүп кетесизби десе, балдарыма мынтип коем да. Бала үчүн эң сулуу аял апасы да. Бул чындык. Сизге өзүңүздүн апаңыз сулуу көрүнөт, мага өзүмдүн апам да. Мен ошон үчүн сулуумун деп коем да. Кадимкидей кичинекей балдарым акыл эсине киргиче ишенет. Апам ушуну жебеген үчүн сулуу депчи. Негизи биринчи диета, тамакты сакташ керек. Бул ой деп эле оозуңдун чекесин салфетка менен арчып эле бүгүнкүгө мен бир жаңгак жедим деген эмес. Тойгондон кийин токтотуш керек да. Мисалы кыз көчүрүп барганда 6 саат манты келди, самса келди деп жей берет го. Мен 20 мүнөттө тоем болду жебейм. 20 мүнөттө жакшы жеп алам. Бат тамак жейм өзү. Анан экинчиси сөзсүз түрдө спорт менен башлагам. Эгерде йога залдарга ушуларга үлгүрбөй калсам, анда үйдө эртең менен намаздан кийин убакыт бөлөм. Андан кийинкиси өтө маанилүү нерсе бул таарынбай коюу жана кечире билүү. Таарыныч болгон капалык микро инсульттарга алып келет, бетибизди ылдый агызат, бырыштарыбызды көбөйтөт, дагы эмне чачтарыбызды түшүрөт, анан көзүбүздүн нурун өчүрөт.
негизи өзү баягы туура тамактануу, спорт, ПП дегенди баары кылат, бирок ниет менен кечирүүнү жана таарынбай коюуну жашоого киргизмейинче адамдын көзүндөгү нур жаш бойдон калбайт. Мен ушундай адамдарды билем. Ушунчалык баягы жүрөгүндө жакшы нерсени сактаган үчүн жаш көрүнгөн адамдарды билем. Мисалы, биздин спортсмен кыздарыбыз бар го, мына үчөө тең. Булар спорт менен машыкканча эле жаш сулуу сонун турган жок. Алардын ниети бийик. Алар майда чүйдөгү убактысы жок. Алар Кыргызстанды кемчилиги менен сүйөт. Кыргыз болгонуна сыймыктанат. Ар бир жеңишинен кийинки максатты коет. Ошон үчүн жашталар. Мисалы, Айсулуу, Мерим, Айпери деген кыздар. Ошон үчүн барда мурда жаш болуш үчүн мен өзүм кандай сакталып атам мен билбейм, бирок негизи ниетти, жүрөктү, нафсыны, ыйманды жакшы кылган жакшы болот. Абдан жакшы. Негизи ар бир адам жашоого келгенде өзүнүн максаты болот экен, максаттарды коет экен. Сиз жашоого келген миссияңыз эмне деп ойлойсуз? Ар бир аялдын, кыргыздын жашоосунун көркөм энциклопедиясы бул Манас эпос. Ошон үчүн ушул убакка чейин бардык окуу жайларда милдеттүү окутулуш керек деген баалык чыккан. Любой кыргызды орусча сүйлөйбү, англисче сүйлөйбү, Манас болуп тур, Манас атка конуп тур деп айтсаң, ошол Манас эстеп калат. Бирок буря мглой небо кроет деп жаттатыш үчүн аны урушушка туура келет да. Мен баланы тарбиялоого, коомдо, үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүү адебин үйрөтүүгө болгон салымым ушул сүйлөшүү жана өзүн алып жүрүү адебиндеги кошкон салым деп эсептейм. Негизи мен миссиям ошол деп ойлойм. Анан аял болуу, жакшы жар болуу, албетте баягы негизи адам болуу эң чоң миссиябыз.